Рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоору 2019 тарта өлкөнүн бардык аймактарындагы дыйкан фермерлерди ар тараптан колдоого алып, айыл чарбасындагы бир катар маселелерди чечүү багытында иш алып барып келет. Быйыл долбоордун иши жыйынтыкталып жаткандыктан анын алкагында аткарылган иштер кооперативдердин жемиштүү аракеттери боюнча баарлашуу болду. Долбоордун алкагында ушул кайра иштетүүчү ишканаларга дагы жана жалпы кооперативтерге дагы гранттык колдоо көрсөтүп келдик. 2,5 миллиард сомго жакын акча каражаты жумшалды. Техникалык шарттардан жана ошол сүттү кантип гигиенага туура келген сүттөрдүн, эттин, жүндүн продукциялардын сапаттарын көтөрүүгө багытталган иш-чаралар жасалып келди. Долбоордун алкагында айыл чарба кооперативдери түзүлүп, асыл тукум мал алынып, тоют даярдоочу заманбап техника, ошондой эле бал өндүрүүчү шаймандар менен камсыздалган. Долбоор өлкөнүн ар тарабындагы жалпы 100дөн ашык эт, сүт, бал жана жүн өндүргөн кооперативтерге мындан тышкары кайра иштетүүчү 18 ишканага колдоо көрсөткөн. Өзүбүз чыкты тоют айдап баштаган элек, ошондо техникаларды бүт Бишкектен жалдап келчүбүз. Анан бул Бодур проектисинен бизге, Чын Жашаа проектисинен бизге жүгөрү себе турган, чаба турган оборудование алып беришкен да. Ошондон кийин биздин ишибиз алдыга ыйлап, алдыга жылып, быйыл мына буюрса 50 гектар жер силос айдадык да. Учурда долбоордон жардам алган элеттиктердин аракети өз жемишин берип жатыптыр. Алардын алды асыл тукум малдын санын көбөйтүп, элди сапаттуу сүт азыктар менен камсыз кылсак деп турушат. Сүт сай турган аппараттарды алганбыз, дайын аппараттарды. Акырындан иш жүргүзүп келе жатабыз. Бул айыл жергесиндеги аялдарга элге аябагандай бир чоң жардамын тийгизет деп ойлойм. Жөнөкөй эле өзүбүздүн мал менен эмес, асыл тукум мал менен иш кылсак, бул дагы жакшы бир жемишин берет деп асыл тукум малды алдык. Долбоордун жалпы каржылык көлөмү 37,5 миллион АКШ долларын түзүп, анын ичинен айыл чарбаны өнүктүрүүнүн эл аралык фонду тарабынан 11,5 миллион АКШ доллары грант түрүндө, 9,6 миллион АКШ доллары жеңилдетилген зайым түрүндө бөлүнгөн. Калганы министрлер кабинетинин жана башка мекемелердин биргелешип каржылоосунан турган. Айыл чарбасын колдогон мындай долбоорлор дыйкандардын иши илгерилеп кетишине бир топ эле барандуу салым кошооруга белгиленди. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Айбек Жумашев, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.